Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Азыркы учурда Баткенге жардам боюнча уюшулган спорт ордосундагы республикалык штаб өзүнүн расмий жыйынтыктап ишин жаап атат. Бирок ушун менен эле жумуш токтобойт. Азыр калган маалыматтар боюнча айтып кетели. Ооба туугандар, бүгүнтөн баштап спорт сарайындагы ген штаб жабылууда. Бирок Бишкектин 4 аймагында кичи консультативдик штабтар ачылууда. Алардын толук тизмесинин адресин ушул видеонун текстинде ылдый жагына беребиз. Бул биринчи маалымат. Экинчи маалымат 12-27 колл центри 24 саат бою иштөөсүн улантууда. Андыктан эгерде жардам берем десеңиздер, эгерде жардамга муктаж болом десеңиздер, ошол жерге кайрылсаңыздар болот. Өзгөчө Баткен облусунан жабыркаган үй бүлөлөр силердин тизмелериңер ушул кичи штабтарда бардыгы бар. Эгерде жардамга муктаж болсоңуздар, ошол штабтарга кайрылсаңыздар болот. Добрый день, уважаемые друзья. Хотели бы всех поблагодарить за помощь. 3000 волонтеров приходило ежедневно помогать. И сейчас официальный штаб закрывается. Сегодня будет во всех соцсетях официальное закрытие штаба. 12:27 также работают. Вся информация будет написана вот под этим видео. Да. Анан дагы бир толуктоочу нерсе, Азамат. Бул артыбызда көрүп аткан бүт ушу гум жардамдардын баардыгы азыр 2 сааттын ичинде ошол кичи штабтарга бармакчы. Андыктан ар бир ушул жерде күнү-түнү иштеп жүргөн ар бир волонтерго терең ыраазычылык билдиребиз. Биз үчөөбүз жана көптөгөн блогерлер баягы маалыматтык тараптан маалыматтык ыктыярчы болдук. Ошол ар бир ушу кыргызыма, кайдыгер болбогон кыргызыма терең алачык. Алла ыраазы болсун. Чоң рахмат.